Кээ-бир 70-ге 80-ге чыгып калган энелерди аталарды карасаңыз, наркыл үйгө кирсеңиз, наркыл үйгө кирип барасыз менен. Кой тынчыраак жатсын, отурsun, эс алсын деп беркил үйгө которулуп алсаңыз, беркил үйгө да келе берет булар. Ээрчип жүрө берет да сизди. Көрсө булар зейли кеткен. А биз булар тынчтыгын бузбайлы деп эле өзүнчө кача берет экенбиз бөлөк бөлмөлөргөчү. Ошол туура эмес. Аны мен каяктан билейин? 98-деги энебиз бар эле. Ушунун уйкусун бузуп койбойлу, биз ызчуу болуп ойнойбуз да бала чакалар болуп. Ана бала чаканы эркелеткенде да кой тынчыраак эс алсынчы деп эле бул бөлмөгө качасың, бул бөлмөгө келсе, наркыл бөлмөгө секин чурулуп кетип калат. Анан кайра ээрчип барат. Анан бир күнү айтты анан, "Эй, апа, биз айттык да, апа, сизди тынчыраак эс алып алсын деп атабыз десем, мен эмне курдашы калды дейсиң, мына жашым 98ге келип калды. Зээригем. Ошо силер менен кошо үнүңөрдү угуп эс алам. Силер менен сүйлөшүп, маектешиң келет. Анан деп анан мээти тутпайм. Анан ошо менен аралашып отуруп калдык. Анан булар эс алат да деп туруп, анан түнкү саат 2-3-төдө да тополоң кыла берген, бул да болбойт. Себеби эс алсын, эс ала турган убакта. Баягы аралашып отура турган убакта аралашып отуруш керек экен. Бөлүнүп чай ичпеш керек мындайча айтканда. Эң коркунучтуу ушул. Мисалы биз 3 мал чай ичебиз, 3 мал сөзсүз энебиз ичсин, биз менен кошо. А өздөрү 10 жолу иче берсин. Бола берет алар. Улам астан иче берет алар. Иче берсин. Бирок биз бир күндө 3 жолу чай иче турган болсок, 2 жолу тамактана турган болсок, ошол энелерибизсиз, аталарыбызсыз эч качан бир үйдө туруп аткандан кийин бир чатырдын алдында алар жок чай ичпешибиз керек. Катуу тиет бул. Анан дагы бир эне айтып коет дейт. Балам, каттама жасаганды билесиңби? Мен үйрөтүп коеюн дедим эле десе, "Ой, апаны билебиз, азыр андан да сонун түрлөрүн билебиз" деп коюп жүрө бериптир да. Анан кийин өтүп кеткенден арман кылат дейт ал кыз. Өзү каттама жегиси келип эле, каттама жасаган үйрөтүп коеюн деп артынан ээрчип жүрө бериптир дейт. Көрсө өзү жегиси келиптир дейт. Анан дагы чоң эне айтып коет дейт. Куйрукту кыя кесип туруп эле тасмалап коюп койсоңор, бул тогонек болот. Токчулуктун белгиси. Келди кеттиле да анча жеп кетет да десе, аз элдер, азыркы элдер май жебей калган, куйрук жебей калган. Май жебеш керек, холестерин бар деп жебейт деп койбой коет экен да. Анан ал да кийин арман кылып атат дейт. Коку өзү жегиси келип эле, конокту шылтып алып өзүн айта албай эле тартынат экен деп жаш өтүп калгандай. Ошону көз караш менен түшүнгөн балдарды, кыздарды, неберелерди тарбиялашыбыз керек экен. Ал качан тарбияланат? Эгерде биз ата энелерибиздин көз карашынан түшүнүп мамиле кылган болсок, анан биздин ата энелер балдарыбыз эмне болот экен? Бизди ошентип карайт экен.